Кайра куруу банкы Орус Кыргыз өнүктүрүү фонду менен биргеликте Манас аэропортунун оңдоого 10 миллион доллар өлчөмүндө каражат бөлүп, ошондой эле бир катар ири ишканаларды каржылоого аралашууда. Айтмакчы, $0,5 миллиард устав капиталы менен түзүлгөн Орус Кыргыз өнүктүрүү фонду бул жылы эл аралык финансылык уюмдардын, чет элдик банктардын акчасын тартып келип, кыргыз бизнесине жеңилдетилген шартта кредит берүү боюнча кеңейтилген программа менен иш алып барарын айтууда. Орус Кыргыз өнүктүрүү фонду 2016 жылы жалпы суммасы $175 миллион 622 бизнес долбоорду каржылады. Мунун ичинен фонд өзү $93 миллион каражатты 4% үстөк менен таратса, калган $82 миллион каражаттарды иштетүү фонд менен келишим түзгөн 10 коммерциялык банк аркылуу жүргүзүлдү. 2017 жылы Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду менен иштеген банктардын саны дагы 4 банкка көбөйөт. Демек, банк аркылуу чакан жана орто бизнеске жылдык 5% үстөк менен берилип жаткан жеңилдетилген шарттагы кредиттер программасы дагы кеңейет деп күтүлүүдө. Негизинен коммерциялык банктар $1 миллион чейинки чакан жана орто бизнес долбоорлорду каржылайт. Бирок ушул жылдан тарта Орус Кыргыз өнүктүрүү фонду коммерциялык банктар менен ири долбоорлорду кошо каржылоо программасын баштоодо. Ага ылайык фондко партнер болгон банктар өздөрү бизнес долбоор, кардар таап, аны изилдеп жактырган соң кошо каржылоо өтүнүч менен фондко кайрыла алат. Кошо каржылоо теңме-тең шартта жүргүзүлөт. Тактап айтканда, кардар сураган кредиттин жарымын банк өз каражатынан берсе, жарымын фонддон алат. Фонд берген каражаттын үстөк пайызы 4%, ал эми банктыкы 8%дан ашпашы керек. Суралган кредиттердин суммасы $1 миллион жогору болушу керек. Буга чейин мындай болуп калды. Чакан жана орто бизнес болсо, чакан алган насыялар банктарга барат. Чоң ири кардарлар, чоң ири проекттер болсо, алар сөзсүз түрдө бизге келиш керек. Башка вариант жок аларда. Мисалы ошол эле биздин фонддо баягы жергиликтүү региондордо филиалдар жок. Мисалы чоң ишкана Ошто же Жалал-Абадта же Көлдө болуп калса, ал сөзсүз бияка Бишкекке кайрылыш керек. Бул биринчиден. Экинчиден, кээ бир кардарлар бар, банктар менен көп жылдан бери иштеп калган. Алар кандай бир кээ бир маселелерди жөн эле телефон менен чечип коет. Бири-бирин абдан жакшы билет, тыкыз иштешет да. Алар мисалы ошол эле банкка кайрылганы ыңгайлуу да, бизге келип отургандан көрөчү. Фонд коммерциялык банктар менен бирге ишке аша турган программалардын дагы бири бул обороттук капиталга кредит берүү. Орус Кыргыз өнүктүрүү фондунан өндүрүшкө инвестиция кылуу максатында кредит алган компаниялар гана обороттук капитал үчүн акча сурап кайрыла алат. Фонд өз кезинде жактырылган кардар үчүн коммерциялык банктын алдында кепилдик берип, анан банк кардарга өз каражатынан кредит берет. Бул программадагы кредиттин жылдык үстөк пайызы 7%дан ашпайт. Катыша турган банктардын арасында биз аукцион сыяктуу өткөзөбүз да. Мисалы биз компания Аны жактырып, ошого обороттук капиталга каржылаганга даяр болсок, кепилдик бере турган болсок, биз менен өнөктөш иштешип аткан банктарга аукцион жарыялайбыз. Мисалы компания А, мисалы 500 000 обороттук капитал, мөөнөтү 1 же 3 жыл деп, анан банктар баягы өзлөрүнүн заявкасын бериш керек да. Анан а жерде балким утуп алам деп кээ бирөө 7-дан да төмөн бериши мүмкүн. 2017 жылдан тарта рынокко кире турган дагы бир продукт бул лизинг. Ушул тапта лизинг программасы үчүн фонддун каражатынан $5 миллион бөлүнүшү күтүлүүдө. Бул каражаттар техника, жабдуу алам деген ишкер дыйкандарга коммерциялык банктар, микрокредиттик уюмдар аркылуу таратылат. Мөөнөтү 5 жыл, жылдык үстөгү болсо 12%. Ал эми лизинг ала турган кардар техниканын баасынын 15%ын өз чөнтөгүнөн чыгарышы керек. Дагы 15%на үй, кашар, жер же мал түрүндө кошумча күрөө коет. Калган суммага алынып жаткан жабдуунун өзү күрөө болот. Ал эми кардардын өздүк салымы 30%дан кем болбосо, анда кошумча күрөө талап кылынбайт. Айтмакчы, бул программа аркылуу жаңы гана техниканы эмес, колдонуудагы техниканы дагы лизингке алууга болот. Биздин программа боюнча колдонулган техника жана жабдыктар да сатып алынса болот. Эки гана нерсеси бар. Колдонулган техника болсо, анын мындан аркы колдонуучу мөөнөтү лизинг мөөнөтүнөн кем болбош керек. Жана износ амортизация деп коет го, ошонусу 30%дан өйдө болбош керек. Орус Кыргыз өнүктүрүү фонду өткөн жылы баштаган жана 2017 жылы кеңейет деп күтүлүп жаткан программа бул аккредитив. Бул боюнча алгачкы келишим Чех экспорттук банкы менен түзүлгөн. Ага ылайык Чех экспорттук банкы келишим түзгөн 5 кыргызстандык коммерциялык банк. Чехиядан жабдуу техника алам деген кыргызстандык кардарды таап, изилдеп, аны Чех экспорттук банкына каражат сурап кайрылат. Ага ылайык Чех экспорттук банкы келишим түзгөн 5 кыргызстандык коммерциялык банк Чехиядан жабдуу техника алам деген кыргызстандык кардарды таап, изилдеп, анан Чех экспорттук банкына каражат сурап кайрылат. Чех экспорттук банкы $1 миллион чейинки заявкаларды карайт.
Жактырылган соң тийиштүү техниканы кыргызстандык ишкерлерге 2 жылдык мөөнөткө 4% үстөк менен карызга алып берет. Ал эми кардарды тапкан жергиликтүү банктар үчүн Чех экспорттук банкына Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду кепил болот. Ушундай эле программа боюнча россиялык Росинексимбанк менен келишим түзүлүүсү күтүлүүдө. Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду саясий мандат алган уюм экенин айтпай коюуга болбойт. Фонддун уставтык капиталына деп Россия тарап берген $1,5 миллиард өлчөмүндөгү каражат чын-чынына келгенде Кыргызстандын Евразиялык экономикалык союзга кошулуусунун соодасы болгон. Бул капитал болсо кыргыз бизнесинин акча колго муктаждыгын камсыздап, Кыргызстандын Евразиялык экономикалык союзга кошулуудагы күтүлгөн кесепеттерин жеңилдетип, өлкө экономикасынын структурасын өзгөртүп, өндүрүштүн, экспорттун өнүгүшүнө шарт түзмөк. Бирок фонд азырынча жеңилдетилген кредиттерди берүү менен гана чектелип, ири банктын ролун аткарууда. Инвестициялык институт катары кызыктуу перспективдүү долбоорлорду жеринен барып издебестен сапаттуу бизнес долбоор жок деп жүйө келтирүүдө. Жыйынтыгында 1,5 жылдык ишмердүүлүгүндө фонд бир дагы компаниянын капиталына инвестиция салган жок. Бул продуктту киргизгенге негиз бар, инвестиционный политика деген бизде бекитилген болчу, биздин кеңеш менен. Бирок баягы сиз менен өткөн жолу сүйлөшкөндө биз жылдын аягына чейин жок дегенде 2-3 долбоор ишке ашырабыз деген пландар бар болчу, бирок тилекке каршы болбой калды. Себеп дегенде долбоорлордун өзү жок болуп атат да. Мындай жакшы сапаттуу биз да ишене турган компания, ишеничтүү компаниялар, ишеничтүү мындай жакшы долбоорлор чыкпай атат. Бирок бир нерсени эске алыш керек. Бул реалдык ушул бүгүнкү күндө. Биз андан башка биздин орто жана чакан ишканаларыбыз жок. Башка өлкөлөрдүн практикасын колдонсок болот. Башка өлкөлөрдө деле ошол фонддор бар. Аларда дагы орто жана чакан ишканалар бар. Орто жана чакан ишканалардын проблемалары көбүнесе окшош бири-бирине. Анан эгер бизде орто жана чакан ишканалар ушундай боло турган болсо, бизнес жалпысынан алып келгенде бүгүнкү күндө деңгээли ушундай боло турган болсо, анда бул деңгээлди көтөрүш керек да. Бизнестин ошондой сонун долбоорлорду алып келе турган, күтө турган болсок, анда мунун натыйжасын үзүрүнөн көп ишкана колдоно албайт. Аз гана ишкана долбоор түзүп, эксперт алып келип, же болбосо адис чакырып, долбоор даярдап, ошол долбоорду аягына натыйжага чыгара алат да. Ошондуктан биздин оюбуз боюнча учурдагы тенденцияларды, учурдагы жанагы өндүрүш потенциалын карап туруп эле, ошол ар бир айылда, аймакта балким ийгиликтүү болгон ишканаларды алып чыгып эле ошол ишканаларга мындай бир түздөн түз колдоо көрсөтүлүш керек. Аларды окуудан өткөрүш керек. Анткени ошол жанагы айтып аткан өлкөлөрдө ушундай колдоо көрсөтөөрдөн мурун сөзсүз түрдө аларды белгилүү бир окуудан өткөрөт, белгилүү бир даярдыктан өткөрөт. Ал даярдыктан өтпөсө, ал ишканага ал кредит берилбейт да. Бүгүн жанагы Түркияны көп мисал кылып айтышат. Ошол экспортту $500 миллиард жеткирем деп атат. Кантип жеткирди? Экспорт потенциалына ээ болгон ар бир компания менен индивидуально иштеди. Сиздин сооңузга жыйынтыктап айткым келет. Бүгүнкү күндө абдан жакшы жылыштар бар. Ири компаниялар, жанагы долбоор жасай алган компаниялар, өлкөгө инновация алып келген компаниялар, анан экспортко багытталган компаниялар чын эле бүгүнкү күндө Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунан каражат алып атышат. Бирок алардын саны абдан өтө аз да. Биз каалайт элек ошондой компаниялар көп болсун, бирок тилекке каршы андай потенциал көп компанияларда жок болот.